Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадымаров Адахан Кимсанбаевичте. Assalamu alaikum, урматтуу аксакалдар, урматтуу абалар, апалар, эжелер, карындаштар, аяштар, баарыңыздар. Азыр эң ыңгайлуу саламдашу, оптом саламдашу. Баарыңыздардын аттарыңыздарды атап кетким келет. Азыр аксакал бир сөз айтты да, 120 депутаттын кереги барбы, ушуну эске алып койсоңуздар деп. Мен 10 жылдан бери сиздерге салып келем, ушуну эске алып койгулачы деп. Бул туура маселе. Биз бүгүн Өмүрбек Токтогулович менен ушул жерге өзгөнгө илгерки дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Карахан мамлекетинин борбору болгон бардык тарап булактарда эң карт шаар болгон өзгөнгө эмне үчүн келип отурат? Буга ой салыңыздар, урматтуу туугандар. Акыл калчап көрүңүздөр. Баякы сайттарда, менчик телекомпанияларда, менчик гезиттерде жазып аткандай иш эмес бул. Бул бүтүндөй мамлекеттин, журттун иши. Мына сиздердин кабарыңыздар бар, көрүп атасыздар. Кочкорго барса, башка талапкерлердин сүрөттөрүн алып атыптыр. Башка жактарга барса, бул баланчынын жери, түкүнчүнүн эли. Билип койгула деген ураан, чакырык ташталып атыптыр. Бул өтө пастык. Өтө пастык. Мен ушул Өзгөн районунун жигити катары. Мен Кыргыз элинин жигити катары. Кыргыз мамлекетинин жараны катары. Башка жактан талапкер келген болсо биздин элге, биздин жерге. Өзгөн деген касиеттүү жер, касиеттүү эл. Кош келдиң деп өз баласыны четке чыгарса чыгарат, бирок өзгөгө эч качан кысым көрсөткөн эмес. Биз Нукра Залкар, Айкөл касиеттүү элибиздин илгертен калган касиетин көтөрүп жүргөн элбиз. Мен ошондуктан Өмүрбек Токтогулович бүгүн ушул жерде жыйын өткөрөт экен дегенде мен кош колдоп келип отурам. Кош келдиң деп, мол жанакы сүрөттөрүн жыртып, тытып, бул кимдин эли, кимдин жери билип койгун деген сөздөр эмес. Тескерисинче, эң туура. Нан, сары май, туз, ак элечек апалар жакшы тилек менен тосуп алды. Бул биздин кылым карыткан касиетибиз. Ушул куттуу болсун дегим келет мен. Бизде ак коктудан кыйын чыгат. Ар бир колоттун кыйыны чыгат. Мен 15-нчи жылкы шайлоодо, 10-нчу жылкы шайлоодо айттым эле. Оштун мыктысын тааныйм. Жалалаттын мыктысын тааныйм. Көлдүн чүйдүн мыктысын тааныйм. Мен Кыргыздын мыктысын издеп жүрөм деп айттым эле сиздерге. Ал мыктыны ким тааныйт? Аны ким тандайт? Мына ошол жерде турган сиздер тандайсыздар. Сиздер кандай тандоо жасасаңыздар, ар бирибиз өзүбүздүн пейилибизге жараша жашайбыз. Каалап тандаңыздар. Мына интернеттеги, баякы WhatsApp'тагы сөздөр мага жакпай атат. Билип койгула, өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн колун, өзүңнүн колуңуң болсо, ошол айылдан чыгарбастан байлап кал ошол жерден. Жибербе башка жака. Багып ал ошол жерде. Бизге өзүнүн айылынын кулун жок. Бизге бүтүндөй журтчулукка кызмат кыла турган инсан керек. Ал кокту колотту кой жүгүртүүнү биз ташташыбыз керек. Партиялык шайлоо дагы жарабайт. Болбойт партиялык шайлоо. Эгерде биз ушул жетер жерге жетип кала турган болсок, максатыбыз эмне? 200дөн ашык партиянын кажети жок. Бизде бир гана партия болуу керек. Ал эмне партия? Касиеттүү Кыргызстандын эли деген партия керек. Болду, башка партиянын кажети жок. Экинчиси, 120 депутаттын да кажети жок. Биз эмне үчүн? Мына
Бабанов, Төрөбаев, Мадумаров, мен кайра айтып атам, Темир Аргенбаевичти, Сариевти. Мына ушул 3 ай башта чакырып таштадым эле. Эгерде кимде ким биздин элибизди жерибизди ушул жол менен алып барабыз деген болсо, көкрөгүндө ыйманы болсо, жүзүндө абийри болсо, башка мамлекетке канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай көтөрүп алам деген азамат болсо, мен ичимдеги шайтанды өлтүрө алам деп убада бергенмин. Мен чыга алам. Gel birgeleşip жасайлы. Gel birgeleşip баралы. Biz айтып аткан максаттарды ким жасайт, мага кызыгы жок. Ким жасаса ошол жасасын. Бирок баралы чайланайындар. Бабановдун колунан келип турабы? Бергиле тууну Бабановго. Төрөбаевдин колунан келип турабы? Бергиле Төрөбаевго тууну. Сариевдин колунан келеби? Бергиле тууну Сариевге. Мадумаровго келеби? Бергиле Мадумаровго. Бирок мен биринчи болуп айтам. Эгерде биз биригүүгө ушунчалык кыйын болуп аткан болсо, биринчи болуп тууну мен карматам. Мен өзүмдү өзүм жеңем. Урматтуу туугандар, келиңиздер эми акыл катышайлы. Мына ол баягы өзүбүздүн балакен деген түшүнүктөрдөн четке каккыла. Мен суранам. Мен ушуну Нарын областына, Талас областына, Жалал Абад областына бүтүндөй жети дубанга кайрылам. Токтотолу ошондой нерсени. Токтотолу. Кыргыздын мыктысын тандайлы. Кыргызстандын мыктысын тандайлы. Кыргызстанды көтөрө турганды тандайлы. Токтоголотту дагы бир жолу айтам. Токтотолу. Биз өзүбүздүн пейилибизге жараша падышага ээ болобуз. Келгиле пейилди оңдойлу. Мына азыр мугалимдер айтып атат, бизди кыйнап атат. Мына азыр 80ден өткөн бир аксакал менен сүйлөшүп келдим. Мен коркуп атам. Эмнеден? Бир нерсе десең камап атат. Камап аткан бийлик азыр келбей атып, камап аткан бийлик келип алса эмне кылат? Мугалимдер айтат, мен коркуп атам. Эмнеден коркуп атасың? Директор айтып атат. Сен кайненеңден, кайнатаңдан, күйөөңдөн коркпогон, директоруңдан коркосуңбу? Шылтоо издебейли чагайлар, эжекелер. Шылтоо издебегиле. Антып алдабагыла. Мен ушул эгерде талапкерлигимди алып койгон болсом, ушул сөздөрдү айтуу жеңил болот. Неге? Азыр ойлоп атасыздар да, өзү үчүн сүйлөп атат деп. Жок. Мен талапкерлигимди эгер алып койсом дагы ушул сөздөрдү айтам. Мага жеңил болот. Ошондо мына ага эжекелер айтасыздар. Туура айтып атат. Өзү жок да деп. Келгиле ушундай бололу. Коркунуч деген сезимди алып салалы. Баарын камай албайт. Ал өзүбүздөн жумуштан айдай албайт. Себеп мугалим менен эжекейини таппай жүрөт азыр. Себеп сиздердин айлыгыңыздарга иштей турган жигиттер, кыздар аз. Айдай албайт, ишенип койгула. 300 сомдон 24 саат бою оорукчандын аркасынан карап турган мээрман айым жок. Айдай албайт. Сиздер урматтуу эжекей, жеңелер, аяштар, келиндер, бир нерседен айдалуудан корккула. Күйөөнүн айдалуусунан корккула, башка жерден коркпогула. Мен кыскача эле айтайын дедим, биздин программалар дал келгендиги үчүн мына Темир Аргенбаевич менен да сүйлөшүп атам. Эгерде Кудай жалгап бүгүн да кечинде мен кайра эле Бишкекке учуп кетем, эртең дагы сүйлөшөбүз Темир Сариев менен. Ушул Кыргызстанды алга сүйрөйм деген азаматтардын баарынын колун бир кылып, бир билек, бир тилек кылып, бөлүнбөгөн, жарылбаган бүтүн Кыргызстан кылыш менин тилегим, максатым ушул. Мен эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду колдой албайм? Мына Абдылда Иманкулов азыр оозуну айтып жиберди. Эң көп эгемен мамлекет болгондон бери эң көп узак убакыт губернатор
ошо киши эле кошто. Эмне болду? Эмне өзгөрдү? Жеп içip кетти да. Жеп ичип кеткенин мага айттырбай өзүңөр айткыла. Акыры мага шуурап коесуңар, мен айтам аны. Аны өзүңөр айткыла. Бул бир. Экинчиси, мен азыркы саясатты улантам дейт. Мен азыркы саясатты көргүм келбейт. Жогорку кеңештин кебетесин карагыла. Өкмөттүн кебетесин карагыла. Жергиликтүү бийликтерди, областтын губернаторларды карагыла. Өкмөт бүгүнкү күндө көрүп атасыздар. Пионерлердин үйүнө айланды. Жаш дейт, жаш. Жаш деп жаштарга жол бошоткондон келип аткан жок. Ушул жигит менин айтканымдан чыкпайт деген принцип менен келип атат. Мен ушуну каалагандай башкарам деп келип атат. Мына СДПКнын ичинен кээ бир мыкты чыкмалар капа болуп атат. Эмне үчүн бул киши кече келе калып эле бул кишини көрсөтүп атасың деп ичара чатак чыгып атат. Эмне үчүн? Себеп айтканыңдан чыкпаган бир момойгон жоош жигит керек болуп атат. Ошону макул дейсиздерби? Байкайсыздарбы ошону? Жети суроо берсең, эч бир суроого жооп ала албаган киши керек болуп атат. Биринчи, мүмкүн туугандар отурсаңар айта аласыңар. Ошо колдоп койсоңор эмне болот эле деген сөздү аксакалдар айта аласыңар. Эртең шорпой ичип отурганда мен жооп берем азыр. 2010-жылы бүтүн Кыргызстан ушул жерден шайлоодон зыңкыйган бойдон өттү. Сиздерге рахмат, Аллага рахмат. Ошол айланып бараткан дөңгөлөккө чоң бир таякты сайып отурган ким болду? Оштун губернатору Сооронбай Жээнбеков болду. Мен Каракулжада жоолук иши өткөрүп атканда жолдун бойлоруна тракторларды түзүп, машиналарды өткөрбөй, эл менен Мадумаровду жолуктурбай койгон ким болду? Сооронбай Жээнбеков болду. Анда эмне үчүн айтпадыңар? Кой, өзүбүздөн чыккан жигит бут тоспо деп айта алган жоксуздар. 2011-жылы президенттик шайлоо болду. Мадумаров менен жолугушууга келгендерди зыңкылдатып аркасынан кууп жүргөн ким болду? Губернатор Сооронбай Жээнбеков болду. Же башка жактан келип тостубу? Кече 2016-жылкы шайлоо болду. Дагы да бүтүн Кыргызстан бардык тепкичтерден аттап өттү. Мына ушул Калдайган Кара Суу районунда биз өзүбүз жалгыз шайланып аткан мезгилде 20 миңден ашык добуш алып жүргөн Кара Сууда 1,5 миң кылып көрсөтүп коюп эмне айыртапты ошол Жээнбеков? Биз жогорку соттон да далилдеп бердик. 1-Май райондук сотунан далилдеп бердик. Бирок ушуну эске албай койгон ким? Бүгүнкү бийлик. Ошол бийликтин арам жолун улантам деген кишиге мен акыркы күчүм калганча каршы күрөшөм. Мен адам катарында, инсан катарында эч кандай чатагым жок, аласа бересем жок. Ага ини болуп жүрөрбүз. Бирок саясаттагы жолубуз, турмуштагы тутунган принциптерибиз Жээнбеков менен 180 градус карама каршы. Мен ошондуктан ал кишинин биздин мамлекетти башкаруусуна түп тамырынан каршымын. Болбойт, жарабайт. Акырында айтарым, Кудай буйурса, жакшылык болсо, аманчылык болсо, ошол күндөргө жеткирсе, мына мен атаган 4 азаматтын баарын колун бириктирип туруп, кайрадан ушул жерге келип, мына 4 азамат бир инсанга токтодук деп келген күндөргө Алла өзү жеткирген болсун. Ушул күндөн баштап карт тарыхы бар өзгөндөн мен каалоом ушул болду эле. Темир Эргенбаевич, келиңиз. Ушул жерде жыйында чогуу бололу. Мүмкүн бардык кылымды тарыхты ичине камтыган өзгөн кайрылуусун кабыл аларбыз. Өзгөн макулдашуусун кабыл аларбыз. Өзгөн келишимин кабыл аларбыз. Бир кишиге ушул эле жерден токтоп, ошол кишиге батаны берип, шайлоону бүгүн эле жеңишке жетишип коербуз деген үмүтүм бар эле. Кудай кааласа жеңиш биз тарапта болот. Иншалла. Алладан улук эч ким жок. Мүмкүн олтургандар эсептеп аткандар. Башкача болуп чыгат деп. Жок. Биринчиси биздин көңүлүбүз, көкүрөгүбүз түз болсун.
жараткан Алла колдосун. Экинчиден, ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөргө, ар бирибиздин жүрөгүбүздөгө жараткан Алла жакшы туура жолдон адаштырбай, жаман туура эмес жолдон сактаган болсун. Бар болуңуздар. Рахмат. Өмүрбек Токтогулович, Өзгөн жергесине хош келдиңиз. Касиеттүү Кыргыздын бир бөлүгү. Мен айтпайм Өзгөндүн эли, Каракулжанын, Карасуунун же Таластын, Нарындын эли деп. Биз бир эле касиеттүү элбиз. Биз бир элбиз. Мага кече бирөө суроо берип атат. Өзбектөргө кандай карайсыз, орустарга кандай карайсыз дейт. Мен Алладан корккон, бийликтен коркпогон адаммын. Алла Таала айтып атат: улут ажыратуу, улутту кемсинтүү, улуттун алдына бир улут көкүрөгүн көтөрүп керүү, бул наадандык деп атат. Мен дагы бир жолу айтам сиздерге, келгиле, жараткандын алдында баарыбыз бирдейбиз. Мыкты азамат, мен бүгүн көтөрөм деген азамат болуп атса, ошол азаматты көтөрө билели. Алла ушуну кут кылсын. Рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат, Адаган Кимсанбаевич. Абдан жакшы сөз айтты. Kolun var mı?